18-күн. Кубанычтуу кабар. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям Мединада абдан бактылуу эле. Бул шаар ага аябай жакты. Ал күнү Умму Айман менен чогуу бакчада отурган. Көчөдөн өткөн эки жөөт Мухаммедти көрүп, аны кылдаттык менен карап калышты. Көп убактан бери издеп жүрүшкөн адамын табышкан сыяктуу көрүнүштү. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям алардын карап турганына ыңгайсыз болуп, дароо ордунан туруп, ичкериге кирди. Анын кирип кеткенин көргөн еврейлер Умму Аймандан: "Бул баланын аты ким?" деп сурашты. Умму Айман аларды таануучу эмес. Таң калды. Жападан жалгыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямга зыянны тийишинен күмөн санап минтип сурады. "Эмне үчүн сурап жатасыңар?" Алар: "Коркпоңуз, ал биз издеген балага окшош экен. Ошон үчүн сурадык. Бул баланын атын айта аласызбы?" "Биз ага жамандык кылбайбыз" дешти. Умму Айман алардын кара ниеттүү эмес экенине ишенди. "Аты Мухаммед" деп айтты. Экөөнүн тең бир заматта кубанычтан көздөрү жайнады. Бири-бирине карап жылмайышты. Издешкен баланы табышты өңдөнөт. Умму Аймандан аны чакыруусун өтүнүштү. Умму Айман Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямды чакырды. Алар аны көңүл коюп карашты. Уруксат алып, аркасында карашты. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям аркасында чоң мең бар эле. Үстүндө кичинекей түктөрү бар кызыл мең болчу. Алар толкундануу менен: "Ооба, бул ошо" дешти. Умму Айман карбаластап калды. Жөөттөрдүн бирөөсү: "Бул бала акыркы пайгамбар болот. Китептеги мүнөздөмөгө туп-туура келди" деди. Экинчиси болсо түшүндүрүп берди. "Аркасындагы бул мең пайгамбарлык мең. Бул бала чоңойгондо улуу иштерди жасайт. Бул баланы жакшы карагыла." Андан кийин рахматын айтып, жолун улантышты. Мединада алгачкы белгилер табылган эле. Күтүлгөн куткаруучу Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям беле. Буга баары кызыгып жатышты. Аны көрүү кандай сонун? Себеби Мухаммед деген сүйүү дегенди билдирет. Анын сүйүүсүнө арзыгандар, аны көрүү сыймыгына ээ болгондор кандай гана бактылуу.